Assalamu алейкум, урматтуу кожойкелер. Бүгүн сиздерге ушундай жээлген бананын кабыгын ыргытпай биздин гүлдөрүбүз үчүн пайдалуу органикалык витамин жасаганды көрсөтүп берем. Ал үчүн бананыбыздын кабыгын кадимкидей эле туурап алабыз, бычактын жардамы менен. Ушинтип туурап аласыздар. Бычактын жардамы менен туурап алабыз. Эми кадимки эле суубузду куюп алабыз дагы, ушул суубуздун ичине салып коебуз. Ачтым. Көрүнбөй калды. Ушул суубуздун ичиге кадимкидей эле салып коебуз, кыздар. Мен ушул идишти атайын гүлдөр үчүн витаминдерге, дарыларга колдоном. Ушинтип бир идишти кыласаңыздар болот. Мынакей ушинтип салып коебуз дагы, бир түнгө коюп коебуз. Эки бананын идиши кабыгы болсо дагы болот. Ушинтип бетин жаап, бир түнгө коюп коесуздар. Эртең менен сугара берсеңиздер болот гүлдөрүңүздү. Мынакей урматтуу кожойкелер, биздин азыгыбыз даяр болду гүлдөр үчүн. Эми муну ушинтип кабыктарын алып салып гүлдөргө куя берсеңиздер болот. Бул сиздердин гүлдөрүңүздөр үчүн органикалык азык зат болуп эсептелет. Азыр буну гүлдөргө куябыз чогуу, Мынакей куюп алдым. Эми муну акырындык менен куямын. Гүлдөрүмө алып келип куям. Бул жерде менде ушундай гүлүм бар. Өтө көп эмес, аз-аздан куясыздар. Мынакей урматтуу кожойкелер, бул жерде менде монстера гүлүм бар болчу. Азыр муну түбүнө дагы куюп койдум. Карасаңыздар, сонун болуп өсүп атат. Жаңы жалбырактарды чыгарып, ушундай эле азык заттарды колдонуп деле гүлдөрүңүздөргө сонун кам көрсөңүздөр болот. Баарыңыздарга ийгиликтүү күн. Кожойке каналына катталууну унутпаңыздар. Сиздерге айымдарга тиешелүү эң жакшы маалыматтарды чыгарып турам буюрса. Баарыңыздарга ийгиликтүү күн.